Арам оокат менен байып кетүүгө мүмкүнбү десе, жок, мүмкүн эмес. Мен Казакстанда 7 жыл миграцияда иштедим. Ошол жактан бир казак бала менен келип калдык Кыргызстанга. Келип эле обменкага кирдик. Обменкадан биз акча алмаштырдык. Акчаны алмаштыргандан кийин эле эсептедим, кассадан жылбай туруп эсептесем 150 000 сом ашык берип койгон экен бизге. Акырын кассадан жылган жокмун, акчаны таштадым дагы айттым: "Досум, сен мага ашыкча акча берип койдуң. Муну тууралап кайра берип коесуңбу?" дедим. Баягы балдар кулактарым моундай болгон, ушундай серьезный балдар экен, акчаны алды, ушундай шарт санады да. Кабактар ачылып кетти. "Байке, рахмат. Сиз айтпаганда 150 000 сом ашык берип салмак экенбиз" деди. "Ооба, туура" дедим. "Неге андай кылдыңыз?" дедим. "Эми арам оокат менен алыс деле барбайбыз" дедим эле. Сыртка чыккандан кийин баягы казак дос турат: "Эмнеге аны алып койгон жоксуң? Алып туруп экөөбүз көлгө барып эс алып келбейт белек? Сонун бир шикарный эс алат элек го" деди. Мен айттым: "Жок, бул арам оокат деген жукпайт. Биздин башка жерибизден чыгып кетет. Сен ушундайга уклонностьуң барбы?" деп баягы казак баладан сурасам: "Жок, досум, мен сени жөн эле сынадым" деди. "Сынадым. Бул арам оокат деген биздин бөйрөгүбүздөн чыгып кетет экендигин мен ушунчалык өзүмдүн жон терим менен билдим" деди. "Кантип билдиң?" десем: "Заправкага келип токтосом" дейт, "менин алдымда" дейт, "бир Land Cruiser келип токтойт. Майды куйду" дейт, "мен аябай күтүп отурдум" дейт. Майды куйду, бакты жапты да машинасына отурупту, эшигин жапканда эле бир тарт менен тап этип түшүп калды. Акырын барып машинамды токтоттум" дейт. "Тигил акырын жылды" дейт, ордунан кетти дейт. Мен акырын эңгеймиш этип баягы портмонаны алдым дагы. Биринчи ой кетти. Аркасынан кууп жетип берип коеюн дегенде эле экинчи ой аркасынан келди. Кандай ой келди дегенде: "Сага Кудай өзү берип атат. Аны берип коюп не кыласың? Андан көрө оны тамың бүтпөй жатат. Бар да тамыңды бүтүр" деди. Бендечилик кылдым дейт. Жана акчаны алдым дагы дейт, ошону мен бербей калдым. Кирпич алып келдим дейт, стройкамды баштадым. Ошентип жасап атам, күн сууп кетти дейт. Экинчи этажын тургуздум дейт, стенасы турду, тумбаларын куя албай калдым. "Макул, эми калганын жазында кылабыз" деп кеттик дейт. Бир күнү жазында келсем дейт, жана кирпичтерим баардыгы кулап калыптыр. Биринчи оюм кетти дейт. "Мени кошунам кулатып салды окшойт, мени көрө албай жатат окшойт" деп. Кошунамдан барып сурасам: "Мен жинде эмесминби" дептир. "Жинде эмесмин. Ушунча катуу шамал болду, мен да өзүм да таң калдым. Келип сенин стеналарыңды ушундай кулатты. Кадимкидей кулатып аткандай кулатты" дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде кайсыл жактан чыгып кетип атат? Мен үйлөнгөн бир мезгилдерде бир адамдан карызга 500 кило буудай алдым. Буудай алып келип ошону базарга өткөзөйүн десем, бир аял 2 бала олтурган экен. Ошол жерде бир таразадан жеген бир адам отурчу дайыма. Ошолор менден 500 килодан 250 кило буудай урду. Мен чырылдадым тим эле. Ал убакта жаш баламын колумдан эч нерсе келбейт. Айтмай койгула, жаңы эле таразага тартып келген 500 кило болчу. "Жок, сени алдап коюштур алар" деп олтуруп 250 килонун, айла жок, башка сата турган жерибиз жок. 250 килонун алдаттык дагы кеттик. Бүгүн ошол адамдардын тагдыры кандай болду десем, тагдыры өтө оор болушту. Биз аларды каргаган деле жокпуз, эч нерсе кылган жокпуз. Кудайдын өзүнүн жазасы келди. Ошол себептерден мына бизнесте да көп көтөрүлө албай жаткан адамдар. Эмнеге? Ачкөз. Бирөөнүкүн алып коет, бергиси келет, жегиси келет, ушундай. Жок, бизнеске келип аткан мезгилдерде сен биринчи төлөгөндү үйрөн. Бизнес дайыма төлөп олтурасың. Бизнестеги эң кыйынчылыктар сага түшөт. Сотрудниктердикин бересиң, налогту төлөйсүң, товардын акчасын бересиң, маркетингке акча бересиң, таргетке акча бересиң. Дайыма берип олтурасың. Ошолордун баардыгынан калганы, арендадан калганы анан кийин сеники. Бирок Аллах Таала ошол жака дагы береке коюп койгон. Бергенди билбесең, бизнеске келбе. Эгерде бергенди билбесең, карыз алба. Себеби карыз аласың дагы, алган акчаңды кайра бергиң келбейт. Бизнеске келдиң, акча таптың дагы, арендаңды бергиң келбесе, таргетиңди бергиң келбесе, кызматкерлердин айлыктарын бергиң келбесе, сен бат эле жаман көрүнүп каласың.
бат эле банкрот болуп каласың. Адамдар сени менен иштешпей коет. Ошол себептен дайыма бөлүшкөндү үйрөн, адалдыкты үйрөн, келечекти алысты ойлонгонду үйрөн, акыретти ойлонгонду үйрөн. Кудай буйрса акыретиң бейиште, а бул дүйнөң бир дагы кейүүсүз өтөт. Урматтуу туугандар, биздин подкаст каналда дайыма пайдалуу маалыматтарды берип отурабыз. Катталууну жана эң жакшы көргөн досуңузга ушул видеолорду жөнөтүп коюуну унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.